Жалал-Абад шаарында балдарды лагерге алып бараткан кичи автобус жол кырсыгына кабылып, натыйжада унаадан өрт чыкты. Окуя катталган жерге өрт өчүрүүчү, куткаруучу, тез жардам жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер 3 мүнөт аралыгында жетип келишти. Жол кырсыгына кабылган унаанын ичинде 20дан ашуун окуучу жана 2 мугалим болгон. Тиешелүү кызматтын жардамында алар коопсуз жайга чыгарылды. Тилекке каршы айдоочу жана 3 окуучу жабыркаган. Аларга өз учурунда биринчи жардам берилди. Азыр бул жак өзүн жоготуп, башына травма алган. Биринчи жардам ошо башында кан токтотулду. Азыр давлениялары көрүлүп, кислород уланды. Азыр давлениялары жакшы. Пока больной шокто. Противошоковый жардам көрсөтүп атабыз азыр. Азыр бул 4-чү дейт. Мындай даярдалган сценарий тиешелүү кызматтардын өзгөчө курдал катталган учурда практикалык ишин көрсөтүү багытында уюштурулган. Мында кабар берилген ар бир тармак өзүнө тиешелүү жардамдарды көрсөтүштү. Жабыркагандар куткарылды, автоунаанын кийин-баш бөлүмүндөгү өрт чыкты толугу менен өчүрүлдү. Бүгүнкү машыгууга негизи билдирме түшкөндө эле биз кызматтарга кабар берилди. Бардык кызматтар өзүнүн убагында келип, милдеттерин так жана туура аткарышты. Пландын негизинде уюштурулган мындай иш-аракеттердин максаты айдоочуларга эскертүү катары жана кырсыктардын алдын алууну да көздөйт. Водительге дагы кыйла сабак алышат, көргөндөр билишип, ушул түзкү сезондо азыр эми водительдерди бардык эле водительдер Жалал-Абад шаарынын айдоочуларын айтабыз, чакырып кетебиз, ушу жол кыймылынын коопсуздугун сактап, азыркы эми сезондор башталып атат, ошого жол эрежелерин сактап жүргүлө депчи. Чындыгында акыркы учурларда унаа кырсыгы көп катталып, акыры өлүм менен аяктоодо. Мындан сырткары күндүн ысыгына байланыштуу өрттөнүп кеткен унаалар да көбөйүп жатат. Мунун алдын алууда куткаруучулар биринчи кезекте жардамга ашашат. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.